Өнүккөн өлкө билимдүү жаштар менен куралат форумунун алкагында мектеп окуучулары тарткан сүрөттөрдүн көргөзмөсү өттү. Анда окуучулар коомдо орун алган зордук, зомбулук, коррупция, эртең никеге туруу сыяктуу терс көрүнүштөрдү чагылдырышкан. Балдарга жакшы жашоого, зордук, зомбулуктун алдын алуу, кандай үстөмдүктөр болбош керек, ата-эне, окуучу биргеликте ошол иш алып барууда. Ошонун негизинде мыкты жакшы жүрүм турум боюнча балдарга түшүнүк калтырат деп ойлойм. Форумда өлкө боюнча учурда тиешелүү жайларда 3000ден ашуун видео көзөмөл камералар орнотулганы айтылды. Анын натыйжасында кылмыштын 3000ден ашык учуруна өз учурунда чара көрүлүп токтотулган. Видео байкоолордун ишке кирүүсү кылмыштуулуктун жалпы деңгээлин 13%га төмөндөткөн. Айтматов районунда да жергиликтүү бийликтин колдоосу менен 1 миллион сомдон ашык каражатка жалпы 19 видео көзөмөл камералары орнотулган. Быйылкы жылы андан да көп акча каражатын карап, андан да көп камераларды коюшубуз керек. Кудай буюрса 2028 жылга чейин ушул участкалык инспектор, ГАИ алган эмес, биздин салык инспекторлоруна чейин ушул боди камера деп коет, ошондой камераларды алып берип, ушундай ийгиликке жетишебиз деген пландар бар. Райондо орнотулган видео көзөмөл камераларынын жардамы менен эки кылмыштын бети ачылган. Ал арада райондо мурдагы жылдарга салыштырмалуу үй бүлөлүк зомбулук фактысы көбөйүп кеткен. Өткөн 2023 жылы 63 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Айтматов районунда кылмыштуулуктун деңгээли былтыркыга салыштырмалуу азайды деп да айтсак болот да. Себеп дегенде азыркы мезгилде ушу катталган кылмыштардын почти 95-96% уже ачылып, Кудай кааласа ушу жакшы ийгиликтерге баратат да. Райондогу коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында Айтматов райондук ички иштер бөлүмү тарабынан бир катар рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп турат. Бул себеп дегенде кылмыштуулукту, укук бузууларды алдын алуу жана болгон кылмыштарды өз убагында ачуу үчүн өздүк курамдын жана ошондой эле райондук администрация, жергиликтүү бийлик органдары, ошондой эле билим берүү тармагы менен биргеликте ар кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Жана жер-жеринде дагы түшүндүрүү иштери дагы баягы жеткирелик деңгээлде алып барылып жатат да. Форумга райондогу мекеме уюмдардын кызматкерлери, мугалимдер, мектеп окуучулары катышты. Анда ички иштер министрлигинин соңку мезгилинде жетишкен ийгиликтерин камтыган видеоролик көрсөтүлдү. Укук коргоо органдарынын жетекчилери, элчилери, эл аралык уюмдардын Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Айтматов району.